Премьер-министр Кубатбек Боронов өлкөдөгү эпидемиологиялык абал курч экенин айтып, аны менен күрөшүүгө менчик клиникаларды, лабораториялардагы жардамга чакырды. Бул тууралуу ал бүгүнкү брифинг учурунда айтты. Менчик лабораториялардын жана клиникалардын жетекчилигине кайрылып, биз менен чогуу инфекцияга каршы күрөшүүгө чакырам. Сиздерде бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Биз сиздерден бейтаптарга кеңеш берип, моралдык жактан колдоо көрсөтүүңүздөрдү суранабыз. Мүмкүнчүлүк болсо дарылоо жагынан жардам берсеңиздер, биз абдан кубанат элек. Сиздер четте карап турбайсыздар деп үмүт кылам, деди Боронов. Ал арада Ошто бейтаптарды жаткыруу үчүн чатырлар тигилди. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, аларга эч ким жаткырыла элек. Анткени ооруканаларда азырынча орун бар. Бирок эпидемиологиялык кырдаал курчуп бараткандыктан даярдыктар көрүлүүдө. Ал эми ордо калаада карантин тартибин бузгандарга айып эскертүүсүз салынат. Рейддердин саны да көбөйтүлөт. Бул тууралуу Азиз Суракматов билдирди. Анын айтымында тиешелүү жетекчилерге Бишкектеги төрт райондо күн сайын текшерүүлөрдү жүргүзүү тапшырмасы берилди. Базарларга, соода борборлоруна, коомдук транспорт жана эл көп чогулган жайларга өзгөчө көңүл бурулат. Ошол эле учурда Бишкекте бир катар карантиндик жаңы эрежелер күчүнө кирди. Эми автобус, троллейбус жана кичи автобустар иш күндөрү эртең менен саат 7-ден 10-го чейин жана кечки 5-тен 9-га чейин гана иштейт. Ал эми ишемби жана жекшемби күндөрү толугу менен токтотулат. Кафе, ресторан, коомдук тамактануу жайлары эртең мененки 8-ден кечки 8-ге дейин ачык болот. Ал эми супермаркет, соода борборлору эртең мененки 7-ден кечки 7-ге чейин жана базарлар күн сайын саат 6-дан баштап кечки 5-ке чейин гана ишин улантат. Мындай чаралар эпидемиологиялык абалдын курчуп жатканына байланыштуу кабыл алынды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы айрым дарыканалардын дары-дармек баасын негизсиз жогорулаткан фактыларын аныктады. Бул тууралуу аталган органдын маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, текшерүү учурунда коргонуучу каражат, дарыларды бир нече эсе кымбаттаткан фактылар табылган. Республика боюнча дарыканаларда баанын жогорулап кетпеш үчүн текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Буга чейин ал аракеттер алдын алуу максатында уюштурулуп келген. Мыйзамсыз фактылар аныкталып, дарыкана ээлери катуу жазаланарын эске салабыз деп жазылат маалыматта. Эскерте кетсек, дары-дармектин кымбаттап жатышы акыркы убакта курч маселеге айланууда. Бул боюнча республикалык штаб жыйынында премьер-министр Кубатбек Боронов айтып, айрым адамдардын ушундай оор кырдаалдан киреше көрүү максаты туура эмес экенин эскерткен.